Turmuş şartım ошого туура келди. Миграцияда иштеп жүрдүм. Ал жерде иштеген элдер көп, айрыкча жаштар. Анан мен ойлодум, ушу жаштар ушунча агылып төгүлүп келип ушу жерде көпчүлүгү пол жуат экен. Ушунчалык өзүмчө ойлонуп койдум, жаштарды биракка жумушсуздуктан тартсамбы, бирок кайсы жол менен тартарымды билбедим. Салон ачып туруп, жаштарды ошо салонго иштетип, жумушсуздуктан 5 адам болсо дагы, 1 адам болсо дагы эме кылсамбы деп уюштура баштаганда 10 женщинадан долбоор келип калды. Аны дагы өзүм издеп таптым. Азыр деген телефон бар экен, интернет бар экен, интернеттерден издеп тап, эме кылып, ушуга уюштуруп берейин деп анан жаштарды чакырдым. Эгембердиева эже проект жазганды үргөттү, ага дагы ыраазыбыз. Анан Кыял менен Айгүл келип, олар проектти жүрүшүнү үргөтүп, бизге кандай жолуну көрсөттү. Алдыда чоңойтуу максатым бар. Мен өзү негизи проект жазганда да ошол айылдагы жаш келиндерди тартып, ошол жаш келиндерге үргөтсөм деген оюм болгон. Мектепке даярдоо курстарын ачканыбыздан үй бүлөлүк кирешебизге дагы плюс жактар болуп атат. Анан кичинекей бөбөктөрдү дагы окуу менен камсыз кылдык. Анан иши жок баягы жумушсуз калган аялдар дагы жумуштуу болду бул жерде. Топто 5 киши иштейбиз. Жетишкендиктер болуп жатат. Ушунчалык эме кылган Эгембердиева Салиха эжеге ыраазычылык билдиребиз. Анан бала деген бала экен да, бирини түртүп өтөт, бирини сөгүп өтөт, ошентип мелкий конфликттер башталып кетет. Күндөрдүн биринде мен айттым, биз күндө эле ушинтип мелкий конфликт болуп отуруп, өрттөнүп кетпесин, глобальный конфликтке айланып кетпесин, бирдеме кылып достошууга келейик деп фестиваль өткөрдүк.